Саламатсыздар, урматтуу менин YouTube көрөрмандарым, гүл сүйүүчү айымдар, мырзалар. Сиздер менен бүгүн ушул герань гүлдөрү жөнүндө сүйлөшкүм келди. Мынакей азыр ноябрдын ортосу болуп калды. 2025-жыл. Өзүңүздөр көрүп турганыңыздардай, күндүн кыш келип калганына карабастан герандарыбыз кандай сонун болуп гүлдөп жатат. Бирок, урматтуулар, бул биздин герандарыбыздын акыркы гүлдөшү. Булар дагы деле гүлдөгүсү келет, бирок биз буларды андан ары гүлдөтөлүк десек, бизге азыркы күндүн нуру жетишсиз болуп калат дагы, биздин герандарыбыз кыйналып калат. Ошол себептен, урматтуу айымдар, азыркы учурда биз гүлдөрүбүзгө кандай именно ушул гераныбызга кандай кылып кам көрөбүз. Эгерде жай мезгилинде бул гүлдөрдү сиздер дагы жана жайдын чилдесинде обрезка кылган болгон болсоңуздар, азыркы күндө сиздин герандарыңыз дагы ушинтип гүлдөмөк. Бирок сиздер эгерде жай мезгилинде обрезка жасабай калган болсоңуздар, анда сиздин герандарыңыздар азыркы учурда бак болуп өсүп, эгерде бутондору бар болсо дагы майдаланып кеткен болот да. Эми бул гүлдөр мен дагы кесип салгандан колум барбады. Буларды дагы да болсо ушул жерге коюп, гүлдөтүп, гүлүн көрүп, подоконникте кичине гүлдөр өсүп турушун кааладым да. Караңыздарчы, эми ушинтип гүлдөп атса кеским келген жок. Гүлдөрү аябай сонун. Бул тем более өзгөчө герань ушул. Өзүңүздөр көрүп атасыздар, ушул гүлдөр гүлдөп бүтсүн дедим. Анткени мен баягы ноябрда күн сууктайт, кар түшөт деген мезгилде киргизгем үйгө. Ага чейин тышта эле турду. Билесиздер, быйыл бизде күн аябай сонун жылуу болуп берди, жөн эле ысык болуп. Булар ошондо тышта эле качан кар жаайт, эртең уже суук болот дегенде киргизгемин. Анан үйгө кирип алып, мына булар болсо монтип тынбай сонун болуп, мына бажырайып, жана бутондордун баарын ачышты да. Аябай сонун болду. Прям бутондор быжырап ушундай. Азыр да 1-2ден бутондору турат. Моолары бардыгы толугу менен гүлдөп бүтсүн деп кармап турамын. Мен дагы болсо декабрга чейин дагы кичине гүлдөрүн көрөйүн. Андан кийин булар гүлдөп бүтөт, урматтуу айымдар. Булар гүлдөп бүтөт. Үйгө киргенден кийин мондай жалбырактар саргарып атат, анан монтип туруп атат. Это бул нормалдуу көрүнүш. Анткени гүлдөр тышта турганда, тыштан үйгө киргенде үйдөгү климатка адаптация болуш үчүн сөзсүз түрдө булар ушундай болот. Өтө ысыктан көрүңүздөр, бутондору да бат-баттан гүлдөп, үйдөгү климатка адаптация болчакты, бир жуманын ичинде ушундай болуп өзгөрүүлөр болот буларда дагычы. Адамдар сыяктуу эле да. Адамдар жаз келгенде же кыш келгенде, погода, климат алмашкан мезгилде байкасаңыздар, сиздерде дагы, биздерде дагы, адамдарда өзгөрүүлөр болот. Кожаңар түлөйт, түшөт. Жайдын келиши менен карарып, кожабыз өзгөрсө, ал эми кыштын келиши менен бозоруп, кожаларыбыз түлөп ушинтип баштайт, билесиздерби? Ошол сыяктуу гүлдөр дагы биздин климатка жараша өзгөрүп турат. Мынакей тыштагы гүлдү же теплицадан алып келсеңиз, сиздин үйүңүзгө келгенде сиздин үйдөгү аба ырайына отурукташкычакты ушундай болуп өзгөрүүлөр болот. Азыр мынакей тыштан келген жалбырактардын баары, караңыздар, мынакей баары тең мына куурап булар бүттү. Анткени булар тышта туруп, уже арасынан карылыгы жетип калган дагы жалбырактар бар болчу. Мына ошонун баары өзүнүн жашоосун токтотту. Алардын баарын азыр мына мындай кылып тазалап коебуз. Анча-мынча жакшы жетилбей калган жалбырактын баардыгы бул жерден ушундай болуп өзгөрүп, өзүлөрүн кууратып жоготушат. Мына гүлдөрүбүздү тазаладык дагы. Бул жерде карасаңыздар, дагы мынакей 1, 2, 3, 4, 5 бутону дагы гүлдөйүн деп турат, 6. Бул аябай сонун гүл, мындай розочка болгон, сонун гүл да, герандын сортовойлору. Анан гүлдөрүн азыр мен бул жерде кухняда турат, кухняда 3 терезем бар. 3 терезеде тең аябай сонун күн тиет. Жылуу. Отопленияны иштетип койсоң, вообще үйдүн ичи кургак болуп кетет да. Анан үйдөгү климатка карайбыз. Эгерде ушундай күндү жылуу комната болсо, анда герандардын гүлдөрүн до конца гүлдөп бүтүшүнө чейин күтсөк болот. Эгерде жок, андай шарт түзө албасаңыздар, анда гүлдү кыйнабайбыз. Гүлдөрдү лучше черенковать этип салыңыз. Бул жерлерин карайсыз, бутактарын карайсыз, ыңгайлуу, черенокко ыңгайлуу болгон бутактарын кесип черенковать этебиз. Бул жерде азыр бул гүлдөн толтура черенок чыгара аламын. Азыр могу гүлдөткөндөн кийинки видеодо сиздерге ошону көрсөтүп берем, кантип биз муну черенковать этебиз. Ага чейин калган каткан гүлдөрү гүлдөй берсин.
Бул гүлүбүздүн дагы мындай кылып уже үйгө келгендеги куурап калган жалбырактардын баарын тазалайбыз. Коркпогула, гүлдөрүңөрдүн жалбырактары куурап атса, өзгөчө геран гүлү үчүн коркпой эле койсоңуздар болот. Бул табигый нерсе, жаратылыш өзүнүн керексиз, пайдасыз жалбырактардын баарын жок кылат дагы, пайдалууларын алып калат, жаш, жаңы чыккан жалбырактарын алып калып, ошо менен питание кылып, ошо менен өзүнүн жашоосун уланта берет. Түшүндүңүздөр, анда өспөйт, анан жана бак болуп кетти, меники гүлдөбөй эле го деген суроолор обязательно ушул видеонун астына келишин мен билем. Эмне үчүн гүлдөбөйт? Анткени сиз аны туура караган жоксуз. Сиз ушул ойдон коесуз, суу эле куя бересиңер да, суу эле. Гүлүңөргө суу керекпи, кереги жокпу, суу эле куя бересиңер. Мынтип карап туруп эле суу. Сууну дагы үйүңүздөрдөгү аба ырайына карап куюңуздар. Үйүңүздөрдө климат кандай? Кургакпы, муздакпы, ысыкпы же нымдуубу? Мына ошого карайсыз. Гүлдү карайсыңар, топурагы кургап кеттиби же үстү эле кургап калса эле куюп, астын болсо чиритип атабызбы тамырын? Мына карашыбыз керек да. Азыр эле айтып өткөндөй, менин үйүм ысык, күндү, отоплениени иштетип койгонсоң вообще кургап кетет. Булар бир күндө эле кургайт даже. Мен буларга кечкисин жылуу суу куям, муздакта суу куйбайбыз кышкысын. Үйүңүздө гүлдөрүңүздөр болсо, жылуу суу куябыз. Кааласаңыздар крандан алып коюп коюңуздар, үй комнатный температура болуп турсун. Ошол турган сууну бир аз жылытып алып туруп анан куйсаңыздар жакшыраак болот да. Мен болсо Аристондо постоянно суу кайнап турат, ошол суудан аламын дагы, жылуураак кылып алып гүлдөрүмө кечкисин куюп коемун. Кечинде отопление иштеп атат, булар кечинде өзүнө каалашынча сууну ичет, каалабаган сууну анан күн тийгенде өзүнүн могу жалбырактары аркылуу чыгарып таштайт. Анан карасаңыздар эле кечинде кайра дагы меники кургап калган болот да, анан кайра кечинде куюп коем. Ошентип куям. Эгерде сиздердики жок, суусу үйдө баягы болот да, нымдуу үйлөр болот да, салкыныраак келген. Андай үйдөн болсо карайсыңар, качан жери жакшы кургагандан кийин, урматтуу айымдар, качан жери жакшы уже мондай даже мындай текшере албасаңыздар, атайын жыгач палочкалар болот го, ошолорду сайып көрүңүздөр. Карайсыздар, палочканын ылдый жагы канчалыкка чейин нымдуулук болуп чыкты же болбосо кургак болуп чыкты, ошого карата сугарасыңар. Анан үстү кургап калса эле кичине эле суу куя бересиңер да. Аны да байкашыңар керек. Может бул жерге чейин кургап кеткен, бул түбүнө чейин кургап кеткен, сиз үстүнө суу куюп койсоңуз, бияка эле келип калат сууңарчы. Андай убакта биз эмне кылабыз? Тарелкага суу куябыз, анан идишти же болбосо чоңураак посудага суу куюп, бул идиштерди салып коебуз. Өзү астынан сууну ичет. Суу үстүнө чыккан маалда, гүлдөрүм жакшы суу ичиптир деп, анан суудан чыгарып койсоңуз болот. Бул да геранды карасаңыздар кандай сонун гүл, череноктор өтө көп экен. Гүлдөптөрү менен муну дагы череңкеп айтетем. Негизи гүлдөрү чоң болуп өсүш керек эле. Азыр күндүн нуру кыскарып калды да, үйгө кирип, баягы климат өзгөрүп кеткен, кичине майдаланып гүлдөп калды, эчтеке эмес. Зато карабачы кандай обильно гүлдөп атат. Глазки деген герань. Глазкинин да башкача менде түрлөрү бар. Ак болуп, ортосу розовый болуп гүлдөгөн. Мунун түрлөрү бар да. Негизи ушундай сортовой герандарды өстүргөнү жакшы көрөм. Анан жана сиздин гүлдөрүңүз кичинекей эле болуп эле анан улукмуш болуп гүлдөп атыптыр го деп дагы суроолор келиши мүмкүн. Анткени биринчиден бул сортовой герандар ушундай бою кыска, карлик деп айтылбайт, низкорослый. Бою жапыз болот дагы. Анан могу светоносторду баары өзү эле ушундай обильно көп кылып берет да, көп кылып берет. Анан бар советский герандар бар да, илгерки сорттогу герандар бар. Герандарды эгерде коюп койсоңуз гүлдөйт, өсө берет. Сиз суу куйган сайын гүлдөрүңүздүн боюна кете берет, боюн өстүрүп салат да. Анан сиз айтасыз, менин гүлүм бак болуп кетти го депчи. Ошол урматтуулар, ошон үчүн эмне кылабыз? Сууну нормасы менен куюу керек. Жана ошол илгерки сорттогу герандар болсо, даже буларды дагы обязательно кесүү керек. Кесебиз, обрезка, орусчасы. Кескенде кандай алып кесебиз? Мына караңыздарчы. Бул жерден 7 сантиметр, же болбосо 5 сантиметр, же 7 сантиметр пенек калтырып эле үстүңкү жагын полный кесип салсаңыздар болот. Караңыздар, анан ушундай болуп 5, 6, 4, 5, 6, 7 кылып мондай жаңы бутактарды чыгарып, анан сиздин кустиктериңиз ушундай пышный болуп, из цветонос ар бир чыккан бутактан сөзсүз түрдө бирден цветонос чыгарат. Эми санай бериңиз, 5 бутагыңыз болсо 5 цветоносуңуз болот.
Бул герань это карлик. Бул точно карлик. Бул низкорослый эмес, а именно карлик. Бою өспөйт, вообще өспөйт. Бою вообще жапжаппыз. Бир карыш болот дагы. И мен мояка карала мына жулалдым. Жөн эле сайып койгон экем, баягы жайында сайып койсом керек сындырып. Тамыр байлап калып, муну срочно башка идишке отургузуп коеюн. Жулуп алдым. Эме ото чөө экен деп жулуп алдым. Мояктардын баарын эме отросттоктарын өзүм мен ушинтем да. Өзүн сындырып салып эле кайра өзүн эле отургузуп коем. Анан тамырлап өсүп калганда рассаживать этип алам да. Бул аябай сонун цвет. Малиновый, прям сочный малиновый цвет. Вообще красота. Мындай жакшы көрүнүп атабы? Бул дагы азыр могулары гүлдөп бүтсүн. Анан мояктагы жаңы черенокторун алам да түбүнөн 5 сантиметр калып эле кесип таштайм. Могу жерде уктап жаткан почкалер ойгонсун. Могу жерде королевский дагы тамырлап калыптыр. Могу жердегилер да тамырлап калыптыр. Булардын баарын мына могу бурчка королевский отургузуп коюптурмун. Бул да тамырлап өсүп атыптыр. Могу бурчуна болсо дагы бир бутакты сайып койгон экем. Ал да өсүп атыптыр. Булардын баарын азыр бөлүп отургузуп коем мынакей. Көрдүңүздөр, мына ушундай кыласыз. Анан бул сортовой герандардын эмеси бар. Сортовой герандар мурункудай сууга салып койсоңор тамыр бербейт. Көбүнчө ушундай аласыздар дагы сындырып бир 5-10 мүнөткө коюп койсоңуз, могу сындырып алган жериңиз кургайт, Анан ошондо менен ушундай эле боз топуракка сайып койсок, тамыр берип өсөт да. Топурак бир аз эле нымдуу болуп турса жетиштүү да, ошо менен өзү тамырлап келет. Эгер азыр тамырлатам десеңиздер, анда ага шарт түзүп беришибиз керек. Обязательно тепличные условия керек. Подсветка обязательно кылышыбыз керек. Анткени азыр күндүн нуру кыскарып кетти, анан жылуу. Жана топурак постоянно жылуу болуп туруш керек, муздап калбаш керек. Муздап калган болсо тамыр чыкпайт, чирип кетет. Эгерде сиз эски герандарыңыз бар болсо, эски сорттогу герандар бар болсо, аны сууга салсаңыз, бирок ошол сууда турган герандагы сууну идишке көп кылып куйбайбыз. Сууну идишке көп кылып куйбайбыз. Мына ушундай эле кичине эле куябыз, жана түбү эле мындай тийип турса жетиштүү болот да. Болду. Анан турган суу жылуу жерде туруш керек. Узак жерге коюп койду дегичекти гүл черенокторуңуз чирип баштайт. Бүгүн ошо гүлдөрүмдү сиздерге, бул гүлдөрдү видео тартып атканымдын бирден бир себеби мен үчүн бул мага тарых болуп, мындай история болуп кала берсе, сиздер үчүн пайдалуу маалымат болуп кала берет. Ар дайым гүл өстүрүп атканда видеолорду карап, ошо мен айткандай кылып жасап көрсөңүздөр эле сиздердин гүлдөрүңүздөр да сонун болуп өсмөкчү. Геранга көбүнчө удобрениянын кереги жок. Бул наоборот бедный топуракта жакшы өсөт да. Анан жанагындай торф, бир нерселерди эле көп жакшы көрө бербейт. Если үйдө перегной болуп, малдын кыгы, көп жыл жатып калган малдын кыгы болсо, азыр эми биогумус көп колдонушат. Биогумус колдонсоңуздар тазалап алып колдонуңуздар, жанагы сөл жандар көбөйүп кетпесин. Ошого эле тыштагы огороддун топурагына фитоспорин аралаштырып алып отургузамын, потому что топуракта ар кандай бактерия, микробдор болуп калбасын деп, чтобы аны тазалап алыш үчүн фитоспорин аралаштырып отургузамын. Болду, ошо менен өсөт. Анан кээде жана органикалык удобренияларды колдономун, көбүнчө үйдөгү жеп бүткөн жашылча жемиштердин кабыктарын чакага чылап коюп, гүлдөрүңүздөрдү карайсыз. Эгер жалбырактары жакшы болбой жатса, майдаланып бара жатса, мына ошол мезгилдерде ошондой органикалык суусундуктар менен эле сугарып турамын да. И то бир айда бир жолу, 2 жолу даяр болушуна жараша, жана суум түгөнүп калгычакты ошону колдонуп салам. Так атайын деле мындай кымбат баалуу химиялык удобренияларды алып колдоно бербейм. Көбүнчө фитоспоринди колдоном ошо. Мынакей урматтуу айымдар, герандын дагы эмнеси жакшы? Үйдөгү абаны тазалайт. Мынакей азыр мен бул герандар силер менен видео тартып тазалап алдым. Тазалап канча череногу бар экенин санап да койдум. Мындай идиш алып келип, так даярдап коюшум керек деп, биякта ошо эсептеп койдум, кандай алып черенковать этем. Анан жыты, карабачы, ошо тазалачак сонун болуп жыт чыкты. Жыт чыгып прям эме да, могу мурдуңарды ачат, башыңардын оорусун жок кылат. Үйдөгү бул антисептик болуп эсептелинет да. Үйдөгү жаман вирусный бактерия ушундай нерселерди жок кылып турат да. Ошон үчүн даже уктаачу бөлмөгө дагы подоконниктериңизге 4-5 герань коюп койсоңуз ушундай кандай сонун. Аларды сиз ушинтип тазалап, ушундай ары бери кыймылдатып, орун алмаштырган сайын жалбырактарынан жыт чыгарып турат дагы, үйүңүздөгү абаны сонун кылып тазалап турат. Ушундай болду, урматтуу айымдар. Бул жерге мен азыр бүгүн 19-ноябрь 2025-жыл датаны атайын айтып атамын. Анткени кийин да бир канча жыл өткөндөн кийин ушул видеону көрүп калсам, мен ушу ноябрда ушундай герандарым
гүлдөп аткан турбайбы ошол убакта деп айтканга. Бирок буга чейинки да видеолорумду көрсөңүздөр болот. Негизи ушул убакта атайын герандарды декабрга чейин гүлдөткүм келет дагы. Атайын жайы менен буларга кам көрөм. Анан үйгө киргизгенде чтоб подоконнигимде жакшы өсүп турушун каалаймын да, гүлдөп турушун. Кудайга шүгүр, подоконниктерим кенен жана аябай күндүү, чоң терезелер, ошого атайын бош турбасын деп ушундай именно ушу герань гүлүнө басым жасап коем жай мезгилинде. Анан подоконнигиме киргизип коёмун. Мурунку бир видеолордон дагы кирип карап көрсөңүздөр, ошол жерде дагы ушундай герандарым гүлдөп турган подоконниктерди көрсөңүздөр болот. Баарыңыздарга ыраазымын. Бул каналга сөзсүз түрдө катталып алыңыздар. Анткени мен бул каналга өзүмдүн 8 жылдан бери ушу гүл менен аракеттенип келемин. Ар бир гүлдүн кандай кылып өстүрөбүз, кандай кылганда тамырлатабыз, кандай болгондо канча убакытта өсүп чыгат, ошонун баардыгын уруктан бери сээп, гүлдөткөнгө чейинки мезгилдеги видеолорду ар дайым тартып, өзүмдүн тажрыйбам менен бөлүшүп келемин. Андыктан катталып жана гүл сүйгөн жакын тааныш досторуңуздарга бул видеону бөлүшүп коюңуздар.